Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы компьютердик графиканы колдонуучу тармактар жана 3D графика. Сабактын максаты балдар, биринчи бул компьютердик графика түшүнүгү жөнүндө маалыматыңар бекемделет. Экинчи, компьютердик графиканы колдонуучу тармактар жөнүндө окуп үйрөнөсүңөр. Үчүнчүсү 3D графикасы жана анын түзүп чыгуу этаптары жөнүндө маалымат аласыңар. Анда балдар өтүлгөн теманы кыскача кайталап, андан соң жаңы темага кирели. Биринчи бул вектордук графика жөнүндө айтып бергиле. Вектордук графика деген балдар бул негизги түзүүчүлөр, бул графикалык примитивдер, башкача айтканда бул жөнөкөй геометриялык фигуралар болгон графиканын бир түрү болуп эсептелет. Экинчи, түз берүү модельдери. 3 түз берүү моделин карап өткөнбүз: RGB, SMIC жана HSP. RGB түз берүү модели бул компьютерлерде, телефондордо жана телевизорлордо экранында сүрөттөлүштөр чагылдырууда негизинен RGB түз берүү модели колдонулат. SMIC түз берүү модели бул полиграфияда колдонулат. Ал эми HSP бул кошумча эффект берүүчү түз берүү модели. Үчүнчү, дискреттештирүү деген эмне балдар? Бул растрдык графиканы коддоодо, бул ошол сүрөттөлүштөрдү майда өз-өзүнчө түскө жана RGB кодуна ээ болгон участокторго же болбосо пикселдерге бөлүү процесси болуп эсептелет. Эми балдар, силер дагы сөзсүздөрдө өтүлгөн темаларды көчүп өтүп кайталаганды унутпагыла. Анда бүгүнкү сабагыбыздын планы: биринчи, бул компьютердик графика деген эмне? Дагы бир жолу аныктама беребиз. Экинчи, компьютердик графиканы колдонуучу тармактар. Үчүнчү, 3D графикасы жана анын иштеп чыгуу этаптары. Төртүнчү, сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана ошол сабакта колдонулган терминдик түйүндү түшүнүктөрдүн тизмеги. Демек, биринчи план. Эми компьютердик графикага буга чейин да биз аныктама берgenбиз. Эми дагы бир аныктама берели. Бул сүрөттөлүштөрдү түзүү, чыныгы дүйнөдөн алынган визуалдык информацияларды, булар фото, видео болушу мүмкүн, иштетүүдө компьютерди курал катары колдонгон ишмердүүлүк области болуп эсептелет. Мунун түрлөрүн биз карап, жогоруда да айттык, растрдык, вектордук жана ошондой эле фракталдык. Эми ошол компьютердик графика ушул кайсы тармактарда колдонулат? Ушуга токтололу. Экинчи план. Биринчи, бул илимий графика, демек илим изилдөө тармагында. Бул илимий графика бул алгач компьютер бир гана илимий жана өндүрүштүк маселелерди чечүүдө гана колдонулган. Ал тармактарда алынган жыйынтыктарды кабыл алууга ыңгайлуу көрсөтмөлү берүү үчүн графиктер, диаграммалар, эсептелген конструкциялардын чиймелери колдонулган. Биринчи, компьютердик графиканы чыгарууда символдук печаттоо режими колдонулуп, кийинчерээк атайын графиканы басып чыгаруучу принтерлер, плоттерлер иштелип чыккан. Заманбап илимий компьютердик графика эсептелген эксперименттерин жана алардын результаттарын көрсөтмөлүү берүү мүмкүнчүлүгүн сунат бизге. Эми бул илимий графиканын мисалдары, мисалы бул жерде көрсөтүлгөн сүрөттөлүш бул бир илимий графиканын бир мисалы. Демек, илимий изилдөө тармакта колдонулган бир графика. Мисалы бул жерде дагы бир мисалдар бар. Булар дагы бул ошол кандайдыр бир эксперименттердин жыйынтыктарын берүүдө, ошол кабыл алууга ыңгайлуу түрдө көрсөтмөлү берүүдө, демек бул илимий графика колдонулат экен. Эми илимий графикада колдонулган программалар, ушул жогорудагы графикаларды кайсы программаларда түзүү мүмкүн? Биринчиси бул Gneplot. Бул Gneplot бул 2 жана 3 өлчөмдүү графиканы түзүү үчүн эркин таралуучу программа. Демек, бул эркин таралуучу программа экенин эске алгыла балдар. Себеби биз программалык камсыздоого берилген лицензияларда караганбыз, эркин таралуучу программа жана ошондой эле мүлктүк лицензияда таралуучу программа деп. Кийинкиси бул ZU3D математикалык функцияларды жана жыйынтыктарды эсептөөчү OpenGL негизделген интерактивдүү пакет болуп эсептелет. Анимация эффектиси, текстураны өзгөртүү, сүрөттөлүштөрдү айландыруу жана башка функциялары бар. Кийинкиси SkyJavis. SkyJavis бул илимий берилиштерге талдоо жүргүзүү жана визуалдаштырууга арналган эркин ПК болуп эсептелет. Бул дагы бир нече графикалык форматтарда, андан тышкары PDF, EPC, JCVG форматтарына сакталган 2D жана 3D графиктерди түзө
алат. Бул Python тили үчүн скриптик интерфейсти да камтыйт. Андан сырткары бул map weaver бул масштабын, координаталар жана башка өзгөртүү менен картаны түзүүгө жана корректорлоого мүмкүндүк берүүчү программа болуп эсептелет. Ал демографиялык берилиштерди иштетүүгө жана визуалдаштырууга мүмкүндүк берет. Андан сырткары бул IBM OpenDX бул илимий маалыматтарды визуалдаштырууга арналган. Бул IBM тарафынан иштелип чыккан аябай кубаттуу программа болуп эсептелет. Мында татаал аймактарды визуалдаштыруу мүмкүнчүлүгү каралган. Бул мисалы механика же болбосо жада калса адамдын мээсин дагы визуалдаштыруу графикасын түзүү мүмкүнчүлүгү бул программада каралган. Андан кийинки колдонуучу тармак бул инженерия тармагында конструкторлор, инженерлер, булар архитекторлор колдонулат. Бул демек инженердик графика бул инженер конструкторлордун, архитекторлордун, жаңы техниканы ойлоп табуучулардын ишинде кеңири колдонулат. Компьютердик графиканын бул түрү DSA бул долбоорлоо системасын автоматташтырууга которулат балдар, негизги элементи болуп саналат. Конструктордук графика тегиздиктеги сүрөттөлүштөр, проекция, кесилиш жана мейкиндиктеги 3 өлчөмдүү сүрөттөлүштөрдү дагы алууга мүмкүндүк берет. Эми инженердик графикада колдонуучу программалар. Ушул инженерлер, конструкторлор, архитекторлор кайсы программаларда иштеп чыгат ушул графикаларды. Бул Autodesk, AutoCAD бул 3D чийүүгө арналган программа, 2 өлчөмдүү жана 3 өлчөмдүү чиймелерди да түзүүгө мүмкүндүк берет. Бул программа чиймелер менен 3 форматта иштей алат. Бул DVG жана ошондой эле DVF жана ошондой эле DXF форматтарында иштей алат. Мунун артыкчылыктары бул профессионалдык проекттерлөө үчүн функциялардын көптүгү, экинчи экзоэлектрондук таблицасы менен интеграциялоо мүмкүнчүлүгү, үчүнчү бул 3D принтер менен иштөө мүмкүнчүлүгү. Андан сырткары бул компас. Тааныш болсо эгер компас деген программа бул мектептик программаларда дагы мисалы киргизилет кээде. Бул электрондук чиймелерди түзүүгө арналган программалык камсыздоо болуп эсептелет. Программа деталдарды, толук механизмдерди жада калса имараттарды проекттерлөөгө дагы мүмкүндүк берет. Андан кийинкиси NanoCAD бул компьютерде чиймелерди чийүүгө арналган эң жөнөкөй программа болуп эсептелет. Айырмаланган өзгөчөлүгү электрондук чийме тактасынын болушу. Программа компьютерди чийүүгө жаңы баштаган колдонуучулар үчүн сонун мүмкүнчүлүк себеби бул эң жөнөкөй ошол компьютерде чиймелер чийүүгө арналган эң жөнөкөй программа болуп эсептелет балдар. Эми кийинки тармак бул иллюстративдик. Иллюстрация бул иллюстративдик графика бул иллюстративдик графиканын пакеттери жалпы колдонуудагы программалык камсыздоого кирет. Бул иллюстративдик графика бул картинка файлдарын түзүү жана өзгөртүүгө мүмкүндүк берген компьютердин экранына сүрөт тартуу жана чийүү болуп эсептелет. Демек бул жалпыга колдонууга арналган программа камсыздоо болуп эсептелет экен. Мисалы жогорудагылар булар атайын кесипке арналган программа камсыздоолор болчу балдар булар себеби бул атайын инженерлерге же болбосо архитекторлорго арналган программалар болчу. Ал эми бул иллюстративдик графика болсо бул жалпыга арналган колдонмо программалар экен. Бул мисалы биз жөнөкөй эле мисалы Paint деген программаны билебиз. Бул дагы бир иллюстративдик графика иштеп чыгуучу программа болуп эсептелет. Андан сырткары бул GIMP, бул Adobe Photoshop силерге тааныш эле болсо керек. GIMP жана Adobe Photoshop бул растрдык графика менен иштөөчү программа. Бул GIMP'тин файлдык форматы бул XCF, ал эми Adobe Photoshop'туку PSD. Кийинкиси CorelDRAW, Adobe Illustrator бул вектордук графика менен иштөөчү программалар булар. CorelDRAW бул файлдык форматы CDR, ал эми Adobe Illustrator'дуку бул AI болуп эсептелет. Түшүнүкпү балдар? Эми кийинки көркөм жана жардамалык графика. Бул тармактарда мунун жардамы менен бул жардамалык роликтер, мультфильмдер, компьютердик оюндар, видео сабактар, видео презентациялар жасалат. Бул максаттар үчүн графикалык пакеттер компьютердин көп ресурсун, ылдамдыкты жана эстет талап кылат.
бул максатта колдонулган программалар демек башкалардан айырмаланып өзгөчөлүгү болуп реалдуулукка жакын жана кыймылдуу сүрөттөштөр түзүү мүмкүнчүлүгү эсептелет. Үч өлчөмдүү объекттердин сүрөттөрүн алуу аларды айландыруу, жакындатуу, алыстатуу, деформациялоо көп көлөмдөгү эсептөөлөр менен байланышкан. Жарыктын булагына жараша, көлөкөнүн жайгашуусуна жараша, беттин фактурасына жараша объекттин жарыктандыруусун бир оптиканын мыйзамдарын эске алып эсептөөнү талап кылат. Демек, көркөм жана жарнамалык графиканы жасоочу программаларды бул эки программаны белгиледим. Мындан башка да программалар болушу мүмкүн. Бул Adobe After Effects жана Adobe Animate CC. Демек, ушул программалардын жардамы аркылуу бул көркөм жана жарнамалык графиканы алуу мүмкүн. Кийинкиси компьютердик анимация балдар колдонулган тармак. Бул компьютердик анимация бул монитордун экранында кыймылдуу сүрөттөлүштөрдү алуу болуп эсептелет. Сүрөтчү экранда кыймылдагы объекттин башкы жана акыркы абалын гана түзөт. Ал эми ал ортодогу абал эки баштапкы жана акыркы абалдын ортосундагы бардык абалдарды компьютер өзү математикалык эсептөөлөргө таянып аткарат. Белгилүү жыштыкта экранга ыраттуу чыгарылуучу алынган сүрөттөлүштөр кыймылдын иллюзиясын берет. Демек, бул анимация деген сөз өзү бул animation деген сөздөн алынган. Бул жандандыруу, жан берүү деген түшүндүрөт. Демек, бул бир топ сүрөттөлүштөрдүн гана бир ыраттуу түрдө биринин артынан бири келүүсү бизге ушул кыймылдуудай иллюзия жаратат экен. Эми бул компьютердик анимациянын түрлөрү. Биринчи бул GIF анимация. Бул кыймылдуу растрдык графика, демек растрдык сүрөттөлүштөрдүн кыймылын жаратуу бул. Экинчи бул флеш анимация. Флеш анимация бул кыймылдуу вектордук графика. Башкача айтканда, вектордук графиканын кыймылын жаратуу. Эми компьютердик анимация колдонулган программалар балдар. Бул жерде бир топ тизмеге берилди. Бул Autodesk Maya, Easy GIF Animator, Toon Boom Harmony, Anim Studio Pro жана Pivot Animator. Биз бул программа менен силер тааныш болсоңор керек. Pivot Animator менен жана ошондой эле Plastic Animation Paper жана Ice Column Pro Express Animate. Бул программалардын жардамы аркылуу компьютердик анимацияны алсак болот. Мисалы, Autodesk Maya бул 3D компьютердик анимациясын алууга дагы мүмкүнчүлүк берет жана ошондой эле башка программалардын да ушундай мүмкүнчүлүктөрү каралган. Эми андан сырткары мультимедиа колдонулган тармак. Бул мультимедиа бул жогорку сапаттагы сүрөттөлүштөрдүн үндүк коштоо менен кыймылдуу топтому болуп эсептелет. Мультимедиа колдонулган тармактар бул билим берүү, реклама, оюн-зоок жана башка. Эми сүрөттөлүштөр берүү ыкмасы боюнча негизинен экиге бөлүнөт. Биринчи бул эки өлчөмдүү графика, бул 2D деп беребиз. Тегиздиктеги сүрөттөлүш же видео, демек бул тегиздикти берилген сүрөттөлүш бул 2D болуп эсептелет. Ал эми 3 өлчөмдүү графика бул 3D, 3 өлчөмдүү мейкиндикте модельденген көлөмдүү объекттер сүрөттөлүш же болбосо видео эсептелет. Бул жерден сүрөттөлүштөрдөн 2D жана 3D'нын айырмачылыгын көрсөк болот. Демек 2D бул тегиздикте чагылдырылат, ал эми 3D болсо мейкиндикте, 3 өлчөмдүү мейкиндикте чагылдырылат. Эми 3-чү планга келели. Эми 3 өлчөмдүү 3D графика деген эмне балдар? 3 өлчөмдүү графика бул которгондо D деген dimensional бул 3 өлчөмдүү деп которулат. Ошондуктан кыскартылышы 3D деп берилет. 3 өлчөмдүү мейкиндикте модельденген, демек көлөмдүү объекттер, сүрөттөлүш же видеолор болуп эсептелет. 3D кеңири колдонулган тармактар бул мультфильмдерди, фильмдерди түзүүдө кеңири колдонулат. Биз турмушубузда көрүп жүрөбүз. Жана медицинада аябай кеңири колдонулат 3D. Жана ошондой эле өндүрүштө жана башка тармактарда 3D кеңири колдонулат. Эми ушул 3D графикасын түзүүгө мүмкүндүк берүүчү программалар бул жерде тизмеги берилди. Бул жерде ушулардын ичинде Blender мисалы эркин ПК болуп эсептелет. Бул 3D түзүүгө арналган программалар негизинен бул мүлктүк лицензияда берилүүчү программалар жана ошондой эле айлык төлөмү же болбосо жылдык төлөмү аябай жогорку баада болгон программалар болуп эсептелет. Жана ошондой эле бул атайын
кесипке ардалган программалар. Эми демек бул ошолордун ичинен, жогоруда айтылган программалардын ичинен бул Blender бул эркин ПК болуп эсептелинет экен. Blender татаал 3 өлчөмдүү модельдерди жана интерактивдүү оюндарды түзүү үчүн колдонулушу мүмкүн жана өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт. Модельдөө каражаттарын, анимацияларды, рендерингди, визуалдаштырууну бул рендеринг, кийинки иштетүүнү жана ошондой эле видеону үнү менен монтаждоону, ошондой эле түйүндөрдүн жардамы менен чогултууну бул Blender өз ичине камтыйт экен. Blender чөйрөсүндө программалоо Python тилинде ишке ашат. Эми 3D модельдөө деген эмне? 3D модельдөө деген бул реалдуу объекттин, бул реалдуу объекттер эмнелер болушу мүмкүн? Автомобиль болушу мүмкүн, имарат болушу мүмкүн, чагылган болушу мүмкүн, астероид болушу мүмкүн, же абстрактуу объекттердин бир эле сүрөттөлүш кичирейтилген же чоңойтулган масштабта кайталана берген геометриялык фигуралардын фракталынын проекциясы. Ушул бул реалдуу объекттин же абстрактуу объекттердин маалыматтык моделинин көлөмдүү образын эмне иштеп чыгуу. Эми ошол 3D модельдөөнүн этаптары. Биринчи бул модельдөө объекттердин 3 өлчөмдүү математикалык моделин түзүп алып алгач, экинчи текстуралуу, мында материалдын касиеттерин жана текстураларын иштеп чыгуу, растрдык, вектордук же процедуралык текстураларды көчүрүп көбөйтүү. Үчүнчү жарыктандыруу, виртуалдык жарык булактарын модельдөө, жарыктын багыты, жарыктын даражасы сыяктуу иш аракеттерди ишке ашыруу. Төртүнчү анимация, объекттердин кыймылын түзүү. Бешинчи динамикалык симуляция, бул ар түрдүү элементтердин бири-бири менен жана модельденип жаткан процесстер менен өз ара аракеттенишүүсүн автоматтык түрдө эсептөө. Алтынчы болсо бул визуалдаштыруу, бул рендеринг. Бул 3 өлчөмдүү модельди 2 өлчөмдүү мейкиндикте монитордун экранында эмне кылуу, көрсөтүү. Демек 3D графиканы түзүү же болбосо 3D модельдөөнү түзүү этаптары ушул этаптардан өтөт экен. Түшүнүктүү болду, балдар? Эми балдар, демек бүгүн биз эмнелерди үйрөнө алдык? Бүгүн биз ошол компьютердик графиканы колдонуучу тармактар жөнүндө маалымат алдык. Бул демек илим изилдөө тармагында жана ошол тармакта колдонулган программалар жөнүндө маалымат алдык. Ошондой эле инженердик графика, инженер, конструктор, архитекторлор колдонулат экен бул компьютердик графиканы жана ошондой эле алар колдонгон программалар жөнүндө да маалымат алдык. Жана иллюстративдик графикалар бул биз жалпыга арналган программалык камсыздоолор болуп эсептелинет жана көркөм жана жардамалык графикалар. Компьютердик анимация жана анын түрлөрүн үйрөндүк жана компьютердик анимацияда колдонулган программалар же болбосо ошо компьютердик анимацияны түзүүгө арналган программалар десек да болот. Бул программалар топтому менен да тааныштык. Ошондой эле 3D графика жана 3D графиканы түзүүгө арналган программалар, ошондой эле 3D модельдөө жана анын түзүү этаптары менен таанышып чыктык. Эми балдар, тапшырма силерге. Биринчи бул компьютердик графика кайсы тармактарда, кандай максаттарда колдонулат? Жогоруда айтылган маалыматтардын ичинен ушул суроого жооп табалы. Экинчи, 3D графика жөнүндө силер кошумча эмнелерди айта аласыңар жана кайсы 3D графика түзүүчү программаларда иштеп көргөнсүңөр жана иштеп келесиңер ушул убакытта. Үчүнчү, 2D графика менен 3D графиканын так айырмаларын көрсөткүлө же болбосо ошо айырмаларын санап бергиле. Эми балдар, демек тапшырма жана тема түшүнүктүү болгон болсо, анда кийинки сабакта жолугушканча.